Күмүштак айыл аймагынын Боотерек айылындагы Бейшен Сатыбеков атындагы орто мектебинде өткөрүлгөн акыркы коңгуроо салтанатына мектеп окуучулары, ата-энелери менен катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мектеп директору аяктап бараткан окуу жылындагы ийгиликтерге токтолду. Учурда Россиянын «Живая классика» конкурсунун супер финалына 800 окуучунун ичинен чыккан 5 окуучунун бирөөсү Айтурган Рысбекова дал ушул мектептен. Быйылкы жылы өткөн жылга караганда 4-5 эсе көрсөткүчтөр жакшы болуп атат. Эң жогорку болсо «Живая классика» кароо сынагында биздин окуучубуз Крымда, Россия мамлекетинде «Живая классика» кароо сынагына катышып финалга чыгып, эми буйруса 8 июнда суперфиналда Москва шаарында Кызыл Аянтта өтөт. Аталган мектептин 9 классын 113 окуучу, ал эми 11 классын 40 окуучу аяктады. Бүтүрүүчү класстардын окуучулары алдыда зор максаттарды коюп, келечекте өздөрү сүйгөн кесиптин ээси болуп, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө өз салымдарын кошобуз деген аруу тилектерин билдирди. Бизге талыкпай эмгегин берген эң биринчи мугалимдер жамаатына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жана ушундай эле мени ушул деңгээлге жеткирип, ушул босогосун аттаганда ата-энем алып келген. Аларга дагы терең ыраазычылык билдиргим келет. Баарыбыз билгендей эле 11 класстар жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп жатат. Ошолордун баардыгына игилик каалайм. Өзүңөр кыялданган кесиптин ээси болуп, максатыңарга жетишиңерге тилектешмин. Мен өзүм келечекте буйруса медакадемиянын окуучусу болгум келет. Мектеп бизге көп нерсе үйрөттү. Мугалимдерге, агайларга ыраазычылык билдиребиз. Кудайга шүгүр бардыгы. Бизге өстөр кыйналса да жакшынакай условия түзүп беришти. Биз да окудук, буйруса ОЭРТтан жакшы балл алабыз деген үмүттөм. Келечекте буйруса программист болобуз деп атабыз. Ар ким өзүнө жаккан кесиптин ээси болсун. Жетишилген ийгиликтерди баса белгилеген мектеп жетекчилиги алдыңкы окуучуларга ардак грамоталарын тапшырды. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү окуу жылында аталган мектеп спорт жаатында чоң ийгиликтерге жетишкен. Волейбол, футбол боюнча командалар 1-орунга жетишсе, кол күрөш боюнча 9 класстын окуучулары Айбике Манасова жана Айпери Манасовалар Азия чемпионатында 2-орунду багындырышкан. Ал эми жакынкы эле арада Өзбекстанда өткөн таяк тартыш боюнча биринчиликте 4 окуучу катышып байгелүү кайтышкан. Аларга берилген сыйлыкты бул күнкү салтанатта тапшырышты. Биз ошо Көкөнов Улан агайыбызга рахмат, ушу даярдап бизди үйүндө жумуштарын эметпей бияка келип, бизде зал жок болуп атат. Азыр зал болсо, будан да жакшы ийгиликтер менен кайтмакпыз. Биздин залда доска менен эле блок бар. Анан көп тренировка кыла албай калдык да. Анан Таластагы Жоробеков Нурлан агайыбызга да рахмат, ушинтип бизди Өзбекстандын Каракалпакстан Нукус шаарына барып келдик. Ата-эналарыбыз баары эле күчтүү экен, мындай жакшы эле тартыштык. Бирге деп барганбыз, бирок экинчи местага да шүгүр дейбиз. Агайыбызга рахмат. Быйыл областа жалпы 2200дөн ашык окуучу 11 классты аяктаса, 9 класстарды 5000ден ашуун бүтүрүүчү аяктады. Облус жетекчисинин орун басары Мира Сейдикеремова бүтүрүүчүлөргө ак жол мектеп жамаатына ийгилик каалады. Кыргыз мамлекетинин гүлдөп өнүгүшүнө салым кошкон мыкты атуулардан болосуздар деген сиздерге болгон, жаштарга болгон үмүтүбүз, тилегибиз чоң. Баарыңыздарды бүтүрүү акыркы коңгуроо бүтүрүү кечелери менен куттуктайбыз. Сиздерге бекем ден соолук, кең келечек, ак жол каалайбыз. Жолуңуздар шыдыр болсун. Келечекте кыргыз элинин кызматын жасаган, кыргыз элинин кыйырын кеңейтип, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошкон мыкты жарандардан болосуздар деп терең ишенебиз. Мектеп ысыбын алып жүргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Бейшен Сатыбековдун атындагы фонд ар жылы алдыңкы мектеп окуучуларына жана мугалимдерине акчалай сыйлыктарды уюштуруп келет. Быйылкы жылы бул самалыкты унутта калтырбай, анын угул кыздары мугалим окуучуларга күч дем берүү максатында сыйлыктарын ыйгарышты. Келечектери кең болсун, өмүрлөрү узун болсун. Эң негизгиси азыркы алдыдагы сынактарды ийгиликтүү тапшырып, эң мыкты жетишкендиктерге жетишип, анан өздөрү каалаган бир кесиптин ээси болуп
мамлекеттин бир келечегине жараган, керегине жараган мыктылардан болсо деп тилейбиз. Бул биздин эмес, ата эненин дагы каалоосу ошондой болуш керек. Ошон үчүн ак жол бүтүрүүчүлөргө Мектептин босогосун эми гана аттаган 1-класстын бүтүрүүчүлөрү жана мектептин таланттуу окуучулары салтанатта өнөрлөрүн тартуулашты. Мектепти мындан 20 жыл мурунку бүтүргөн окуучулар эж агайларына ыраазычылык билдирип, өздөрүнүн белектерин тапшырышты. Андан соң акыркы коңгуроо кагылып, бүтүрүүчүлөргө кең келечек каалашты. Нурзбек Шабдымбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Бак Ата району.